Базарда отурган эл менен баарлашып, эмне үчүн ККМ колдонгонго каршы чыгышты, ошону сурап, билип, анан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөм. Министрлер кабинети бай убагында жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай калган үчүн эл түшүнбөй жанагы митингге чыгып ККМга каршыбыз дегенин билип жүрөм. Эмне себептен экенин билип. Анан министр жөнүндө сурасам, Ескашын жоктор бар да, бул өзү 49 жылга берилип кетиптир, менчиктешипчи. Анан ошонун булар бүт жеке менчик жана байманаттар ээлеп алыптыр. Ошону тең салмактуулук кылып бизге окшогон карапайым элге дагы салыштырып кандай көйгөй. Мен эч жерде местам жок, 25 жылдан бери көчөдө соода кылып келатам, эч жерде эчтеке жок болуп атат да. Көйгөйлүү маселе. Анан ошол маселелерди береке 7-8 доллардан болуп атат. Ал менчик да, ал менчикке биз алып жетпей атат акчага. Бекер берген жок. Азыр айтып атасыңар президенттин көзүнчөчү. Анан кийин кассовый счетчикке макулбуз. Себеби кассовый счетчик болуш керек, себеби мамлекетке түшүш керек. Болушунча мен эң токотер жерим 49 жылдык эң кыйын маселе экен. 2000 жылкы балам, 2005 жылкы балдарым 49 жылдык эчтекеси жок болуп атат да. Келечектеги будущий балдар үчүн кыйын болот. Мен 30 жыл кыйналып жашадым, бирок ушунун бул жагын мамлекеттештирип берсеңиз, мамлекеттешүү маселесине сураныч. Мен сизге болду. Места берет. Сиздер кайрылгыла өкмөттөн мынакей. Менин көзүмчө айтып атат, мына места берет. Мага дала эле киши места берем деген. Ошентип мен 50ге чыктым. 20 жашымда келгем ушул жерге. Азыр кыдырып жүргөн максатым ошо ККМ боюнча мен сиздердин ой пикириңиздерди билейин деп кыдырып жүрөм. Дордойго бардым, мына азыр биякта кыдырып жүрөм. Көчөдө отурам. Жакшы түшүндүрүү иштерин биздин өкмөт жүргүзө албай калып, ошондон рахмат. Мына 8 миллионго чейин чек бар бизде. Силер мисалы азыр патент алып соода кыласыңар, айына 1000 сом, 5000 сомго чейин. Ошону 8 миллионго чейин оборотуңар жетпесе, эчтеке албай соода кылгыла деп атат. Ал абдан жакшы да. 8 миллион деген ал миллионер. Кичине өйдө көтөрөлү. Мен 10 эле миң сом оборотко азыр. 10 миң сом эле. Күнүнө 10 миң сом. Ошондо бир жылда сиздики 8 миллионго жетпейт. Жетпейт. Эгер жетсе берем, өз колом менен берем. Макулдугу 8 миллиондон ашса, анан кийин 1%. Бирок эч жерде места жок. Көйгөйлүү маселе ушул. Сен басып алган. Анан мындан кийинки маселе деле мендей болбосун, муундардын келечеги үчүн мамлекеттештиргизчи. Келечек. Ошол эле. Өтө оор экен, бирок кылып атабыз. Оор болсо. Аракет кылыңыз, биз болобуз ар. Кыял чечилет 10 жылдан бери жолдошу кыялдын зданиясына биз алганбызда долбоор менчи мындан 10 жыл мурунда эми азырында эмет калды бизди печатать этип салды, чыктылар dedi. Жолдошу эле 2-нчи группада мындай. Анан эмне чыгылады? Аренда акылар төлөбөй атасың. Жок, төлөйбүз. 42 станциясы. Чыкпайт, биз листабызды бөлөккө беребиз дейт. Анткени кыялдын директору. Анткени кыялдын директору алмашкан сайын эле биздин ошо кичинекейбиз, ошо камыл проблема. Ошо кичинекей камыл калды. Эми бирөө жаза ито жазалгандачы. Ошо проблема. Жолдошубуз экинчи группада. Эгер арендасын убагында төлөп аткан болсо, неге чыгарып атат? Сен карап фуги менен разбираться этип, эжеге жардам берип кой. Ай, мен сиз менен кантип байланышам? Жазат азыр даналар. Жазды? Базар сайында санден болот да. Санден биз мейли санден боло берели десек, сыртта торговля төлөбөйт, эчтеке төлөгөндө иштеп атат. Ошондо мерге Айбек. Биз мындай кылайлык. Мына мен сизге түшүндүрмө берейин. Санденде жаңы жылдын астында биз жерге ыңгайлуу болсун деп туруп 12 чейин көрүп турабыз. Бирок азыр көрүп атасыз базардын акыбалы. Эгер биз Санденди убагында өз эмесине өткөрбөсөк, булдан да жаман болот. Мейли, ана түшүнөм баштаганда. Мен могу базардын ичин жаап коюп атасыңар да. Сыртында стихийный торговля өз жайнап. Биздин отуруп, биздин продуктлар бар, биздин эмек бека турган, узуп кете турган нерселер бар да. Ошон үчүн базарды 11ге чейин санден кылбайсыңарбы? Түшкө чейин санден кылбайсыңарбы? Ошондо кылбайсыңарбы? 11ге. Азыр инфекцияга байланыштуу мына вакцинация. Инфекцияга иштесеңер, анда бар жапкыла базарды таптаза кылып койгула. Ачкандарга штраф салгыла. Биз ага каршы эмеспиз. Биз сей менен мына штрафты салдык, күчө күнү мен понедельник мен өзүм кыдырып атам. Мен күндө базар 6-күнү ушерде текшерип, акимге күндө звонок атам. Аким жокпу Руслан? Мен. Руслан, мен сага күндө звонок этип атам. Салык деген балага дайындап атасың, туурабы? Эми ушу биздин күчө күнү келдим. Сандендичи жокко чыгарган. Жокко чыгарган болбойт. Түшкө чейин үргүзүп 11ге чейин, хотя 11ге чейин. Ошолоп коебуз, 11ге чейин. 12, 1ге чейин, анан 12ден кийинки өткөн күнгө
Анда өткөндө була жаңы жылдын астында кылгандай кылайлы. Ошондой кылгыла. Эгер аны да калып кете алып турган Сосновый учет турат бизде эле ошондой кылгыча 12 чейин эми биздин эң башкы базарда ким? Аким. Эми экөөңөр тең турасыңар. Стипендия торговля гүлдөп өсүп атат. Сыртта бирөө налог төлөбөйт. Биз килтеген жерге ошол жерге местага налог төлөйбүз. Бүт баарын биз ошо ош базарын ичи көтөрүп атабыз. А сырты санден коррупция. Мен ошо бетиңерге эле айтайынчы мына. Коррупция, президенттин көзүнчө айтайын. Бул коррупция. Милиция деп атабы, аким деп атабы. Мен ушуга гана 10 жылдан бери кармашып келатам. Милицияны дагы жакында алмаштырдык. Мен мына ГУВДга тапшырма берип, милицияларды алмаштыргам. Алмаштырсаңдар кайда жок болуп атат. Эмеси бар деп. Мында Жумагулов деген Данияр деген бала иштеди эле. Кудай ыргандай тазалап иштеди эле. Андан бир бала келди, жоош экен. Аны вообще эч ким тоготпой калды. Мен ушу атайын чыкпайт элем, ушу Жапаров келет деген үчүн чыктым. Келгенден бери сиз байкап атсаңыз керек, стихия менен тынбай күрөшүп келип атат. Тынбай күрөшкүлө. Мынчалык болгон эмес болчу. Мынчалык болгон эмес. 5-6 айдан бери тытынып келип атат. Карасаң, ош базарды базы саты карап көрсөң балекетиң. Ош базардын бүт тегереги стихийный торговля. Ортодо базарда соода. Биз налог төлөп атабыз. Санденди жанагыдай түшкөнчө Мен мэрияга да барып атам, акимге да барып атам. Ошондой кыл, балекетиң алайын. Садыр Нуркожоевич, прессага бир аз маалымат берип коесузбу? Мен да мен оштон келдим. Айынан келдим. Бизде мен 47 жыл болду ошол жерде жашаганыма. Эшек, ат менен суу. Суу неге бизге барбайт? Ана Кызылга барган, Шорошатка барган, ортодо, Бостондо жок. Ушуну бир карап койбойсуңар. Алтынбек өткөндө айтып жазбойчу өзгөн немени жазбой. Мен түшүндүм Бостон. Болду, рахмат. Анда өткөндө була жаңы жылдын астында кылгандай Бул жерде өздөрү кылып Мен тарттым мен сизди дагы эметем. Мен азыр айтам мен милиция кызматкерлерин буну айтам. Мы сами, коллеги, сами с ними переговорят. Но не надо президенту обращаться. эмне иш сапар менен келди, ушу түшүнүп деме кылып коесузбу, зефирде жүрөсүздөр. Вот вы слушаете, вы спокойно. Жок, киргизбей атпайбы эми азыр? Мен да ребята турам. Я вот сотрудник службы, я здесь стою. Чего вы паникуете? Усиление алып этой осталар бар го. Айсалкын эме деп жазсаң, маалымат каражаттардын өкүлүн Супер КЖ порталынын журналистин милиция кызматкерлери президентти тартууга тыюу салып, кармап кетүүгө аракет кылды. Удостоверениени көрсөтүп атсам да кармап кетүүгө аракет кылды. Түз эфирде бар. Жазып коесуңбу? Эчкимге чектөө жок. Мени кармап кеттиңер болбойт элесиңер. Эчкимге чектөө жок. Эчкимге чектөө жок. Удостоверениесин көрсөттү. Эчкимге чектөө жок. Тарта бергиле. Сиз маалымат берип коесузбу? Президент бул Ош базарда эмне иш менен жүрөт, кандай жүрөт? Азыр президент кассалык ККМ аппараттар жөнүндө биздин ишкерлер менен ошо жеринде мындайча айтканда живой диалог түзүш үчүн келдим. Азыр подробный маалыматты дагы беребиз. Мен сиздер менен иштешип келем го, эмнеге мындай кылдыңыз?